Жарнама, брендинг менен алектенген жигиттер изденүү менен эс алышкандай. Бул кайнене, акын, маникер, балбандардын элеси түшүрүлгөн футболкаларды чыгаруу идеясы жакынкы аралыкта эле ишке ашты. Айтымында түшүрүлгөн сүрөттөрдүн тарбиялык маанисин тамаша аркылуу жеңил, так жеткирүүгө аракет кылышкан. Rule like кайнене деп бир логотип футболка жасап чыктык. Бул деген кайнене ким, кайнене деген кайненедей башкар деген сөз да, булчу же болбосо кайненедей кыйын бол деген сөз. Бул болсо себеби Кыргызстанда эң кыйын немелердин арасында кайненелер да турабы, авторитет болгон келиндер үчүн. Анан кийин муну жаштар да кийип жүрсүн, ошо жаш кыздарды деле ой кайненедей болгон деп өзүнчө неметип коюшат эмеспи? Ошол сыяктуу нерселерди жасап, анан кийин биз буларды түшүндүрүп бердик туристтерге бүт бардыгына. Аябай кызыктуу болду. Кыргыздардын арасында болсо силер эмне кайнененин баркын кетирип атасыңар, эмне төшүнө Шанелдин логотипин коюп койгонсуңар, эмне деп акынды мындай деп атасыңар деп жаман көргөн көз караштар болду көп эле. Но ал көз караштар да керекти. Чет өлкөдөн келгендерге деле түшүндүрүп берсек, мен албайм, мен кайненемди жакшы көрбөйм деп тамашалагандар деле болду да. Бул 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жөн барбай өз салымыбызды кошсок деген ойдон улам келип чыккан идея болгон. Жыйынтыгында англис тилинде жазылып, сүрөттөрүндө кыргыз салт санаасы камтылган футболкалар чет өлкөлүк коноктор үчүн дагы кызыгуу жаратпай койгон жок. Муну атайын Кубадан алдырып келдик. Кубадан алдырып келдик дегенде биз ошол жерде футболкаларды сатып атканда Кубадан келген туристтер да келишти. Алар көрүп алып футболкаларыбызды аябай жактырып, силерге дагы биздин Кубадан мындай эсте кала турган бир нерсе берели. Биз да силер да бизге бияктан эсте кала турган бир нерсе бергиле деди. Анан ошентип алмашып алдык. Ошондон бери бул эми жанакы ырдап бийлеп атканда неме да? Ритмди кармап бериш үчүн. Бул жерде иштеп атканда балдарга ритмди кармап берип турбаса, кээ бирөө мындай тартып ят, кээ бирөө тигиндей тартып ят да. Сиз чындыгы кайнененин образы. Дизайнер Элдар мырзанын идеясын колдоого алып, биргеликте чыгарган бул футболкалардын аталыштары дагы өзгөчө. Азырынча 20 түрүн иштеп чыгып, өндүрүшкө 10 түрү берилген. Текстиль инженери кездемесин, калыптары туура келтирилгенин, бири жарнамасын, бири жазуусун жазып, дизайнери сүрөтчүсү болуп чогуу иштешкен. Алдыда белгилүү инсандардын элеси түшүрүлгөн түрүн чыгаруу планы ишке ашканы турат. Эми биздин командабыз мындай да, бирөөндө сулуулук бар. Бирөөндө талант бар, бирөөндө тил бар, бирөөндө акча бар деген сыяктуу да. Ошондой кишилерди чогултубуз. Азыр ким керек болсо бизге? Бийлегендерибиз бар. Ошо эми өзүбүздүн эле ошо команда аркылуу болгон мүмкүнчүлүгүбүз менен жасап атабыз. Бул шайыр командадагы ар бир жигит идеяга бай, бир орунда тынч олтурбаган, изденүүдөн чарчабаган таланттуулар. Башкасын айтпаганда дагы баары кыргыз, орус, англис тилинде эркин сүйлөп, бири ырдаса, бири бийлейт. Бул жолу Кырчын жайлоосундагы этно базарда соода кылганды өздөштүрүштү. Учур талабына ылайык бардык шартка ылайыкташууга көнүшкөн. Ал жерге барганда биринчи жолу базарга чыктык, анан кийин эч ким кыйкырып сатпайт экен, элдин бүт баары жөн эле отура берет экен унчукпай. Анан биз ошол жерден отуруп алып туруп, элдерди кыйкырып, ар жакта өтүп бараткан туристтер болсо, аларга англисче кыйкырып, чакырып алып туруп бүт баардыгын англисче аябай сонун кылып түшүндүрүп берип, түрктөр өтүп баратса, түрктөрдү чакырып алып, аларга түшүндүрүп берип, анан кийин сатып кээ бирөөнөчү, сатпагандар макул деп дос болуп кетип калып, кайра 2-3 күндөн кийин келип сатып алып атышты. Мисалычы, кыргыз эжелер, кыргыздарга бүт баардыгына сатып аттык кыйкырып. Ошол жерден базарда кыйкырып саткан канчалык маанилүү экенин үйрөнүп келдик, аябай жакшы опыт. Анан биздин тегерегибизде турган сатуучулардын баардыгы базардын аягында алар да кыйкырып атышат бизди турат. Чындыгында жакын адамдарыбызга өзгөчө белек берүүнү кыялданабыз. Мүмкүн боектору өчпөгөн, оригиналдуу сүрөттөр түшүрүлгөн ушундай футболка белекке берүүгө болор. Анткени кийген сайын белекке берген адам эске түшөрү анык эмеспи? Бул болсо балбан, секси лайке балбан дейт да. Бул футболканы кийген адам, бул футболканын өзүнүн касиети бар.
кийген адам 2 жуманын ичинде денеси ушу балбандыкындай болуп чыгат. Эгер гарантиясы менен да болбосо акчасын кайра артка кайрып беребиз. Спорт залга барышынын кереги жок, ушул футболканы кийиши керек. Бирок жатканда да, турганда да чечпеш керек да, чечсе уже бузулат. 8 жыл гарантиясы менен. Бул Мерим Монро, Мерим Монро бул футболканы мээримдүү жана сулуу айымдар үчүн да. Бул футболканы кийген айымга дүйнө 125 эсе мээримдүүрөөк болот экен да. Ошону эсепке алдык. Бир жолу кийсеңиз, дүйнөдөгү элдин бүт баары сизге мээримдүү болуп мамиле жасап баштайт. Деген сыяктуу. Мен мурдун оңдоп койдуңузбу? Мындан жакшы. Надо картошка болуп калды. Кундуз Бедарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутмантаң программасы.